Кутман күнүңүздөр менен ардактуу ТМЖ телеканалынын көрүүчүлөрү жана негизи эле жалпы эле спорт сүйүүчүлөрү, бүгүн К-Лига оюндары Кызыл-Кыя лигасынын футзал боюнча чемпионаты бүгүнкү күндүн эң кызыктуу беттеши 14-турдагы Кайрат жана Альфа командалары ортосунда болгон беттешти сиздерге эфир аркылуу чагылдырып бермекчибиз. Кызматыңыздар менен Улукбек Салиулу жана 60 Жантемир уулу болмокчубуз. Калыстын ышкырыгы жаңырып, топ оюнга кошулат. Топ менен Альфа командасы азырынча ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Кайрат командасы чабуулга шашкан жок. Командалар менен акырындап тааныштырып кетсем, ачык көк түстөгү оюнчулар Альфа командасы, ал эми ток сары түстө аралаш атаандашы Кайрат командасы болуп саналат. Командалар курамы: Кайрат командасы бүгүн өз үйүндө Альфа командасын конок кылып тосууда. Биринчи катар санында Кайрат командасынын дарбазачысы Жайлобаев, 13-чү Канетов, 3-чү Турсунбаев, 5-чи Шерабидинов, 8-чи Назаров, 9-чу Үсеналиев, 12-чи катар санында Абдраимов, 14-чү Батыров жана 2-чи катар санында Абдырасул уулу. Альфа командасынын курамы ага чейин Кайрат командасынан жакшы сокку жолдонгон, бирок дарбазага таамай барган эмес болчу. Альфа командасынын курамы: биринчи катар санында Юлдашев, 16-чы Турсунов, 2-чи Абдураимов, 4-чү Медетбеков, 19-чу Абдырахманов, 11-чи Мурзаев, 6-чы Убайдуллаев, 23-чү Мамаджанов, 5-чи Ахмулаев, 9-чу Абдуллаев, 8-чи Жолдошев, 13-чү Кабулов, 7-чи Окулов, 15-чи Касымов. Альфа командасынын курамы мына ушундай. Маалымат үчүн айта кетчү, эки команда тең Кызыл-Кыя шаарынын жергиликтүү командалары болуп саналат. Турнирлик жадыбалда эки команда тең өздөрүн мыкты көрсөтө алышууда. Топ 5 командалардын арасына кирет эки команда. Кайрат командасы өзгөчө курам менен ойун алып барышууда бүгүн. Алар анткени деген курама Кыргыз футзалынын курама командасынын оюнчулары бар. 13-чү катар санындагы Эмил Канетов, 8-чи Бексултан Назаров, 2-чи Абдырасул уулу Манас. Чындыгында бул деген демек Кызыл-Кыя лигасы аябагандай кызыктуу болуп жатат дегенди түшүндүрөт деп айтсам болот. Оюнга кайтсак, Альфа командасы топ менен аркы бөлүктөн ойун алып барат. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас анык эмес. Атаандашын издеп таап пас бериши керек эле, бирок коргоочуга тийип, Альфа командасы азыр каптал сызыгынан топту оюнга кошмокчу. Сол канатка берилген пас. Өнөктөштөр жардам бериши керек. Азырынча Кайрат командасы прессингде ойношууда, бирок көбүнчө буга чейинки оюндарына көз чаптырсак, көбүнчө коргонуу бөлүгүнөн ыкчам чабуулдарга чыгып чабуул алып бараткан болчу. Альфа командасы чабуулга чыгып сокку жолдогон. Бул ирет Кайрат командасын Жайлобаев дарбазачысы сактап калды. Бурчтан чыгарып берүүнү Альфа командасы алат. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас жана 14-чү катар санындагы оюнчу Батыров атаандаштарын кыйнабастан эле өзүнүн дарбазасына намытып гол жасап койду. Чынында бул жерде деле оюнчу атайын кылган жок. Кокустан бутуна тийип дарбазага кирген. Мунун да артында болсо бир жакшы көрүнүш бар деп үмүт кылат Кайрат командасы. Альфа командасы азыр эсеп саны боюнча алдыда баратат. Эсеп саны 1-0. Оюндун башталганына бир аз гана убакыт болгонуна карабастан Альфа командасы мынтип өздөрүн жакшы көрсөтө алышууда. Кайрат командасы топ менен жакшы Эмил Канетов жакшы кыймыл аракет жасады. Бул жерде болсо Абдырасул Манас катачылык жолдогон.
Бирок катасынын алмаштырып, катасын жууп десек болот. Топту токтотуп кала алды. Бирок ошентсе да оюн эрежеси бузулду. Айыптопту Альфа командасы алмакчы. Бир топ эле жаракат алып калган сыяктуу, бирок ордунан туруп оюн уланта аларын билдирди Альфа командасынын оюнчусу. Бул айыптопту Альфа командасы алдыда канчалык деңгээлде өз пайдасына жазалат, алда көрөбүз. Бөлүккө бөлгө пас жана сокко коргоочуга тийип, бурчтан чыгарып берүүнү Альфа командасы алмакчы азыр. Дагы бир аракет чабуулга ийгиликтүү болгон жок. Чындыгында Кызыл-Кыя лигасы аябагандай кооз оюндар менен коштолууда. Турнирлик жадыбалда аябагандай кызуу десем болот. Кудатка берилген пас ийгиликтүү ашкан жок. Кайрат командасы дагы топ жоготуу. Альфа командасы топ менен орток бөлүккө киргизип берилген пас, өнөктөштөр жардам берген жок. Коргоочулар чабуулга чыгып бараткан учурда оюн эрежесин бузууга аргасы болду Альфа командасы. Кайрат командасы канатка берилген пас. Манас Абдурасулов өзү алды өтүүгө аракет кылат. Өнөктөшүнө жеткирип бере алган жок, бирок тилекке каршы. Бирок ошентсе да Кайрат командасы чабуулга чыгат. Сокку. Бул жолкусу тилекке каршы ийгиликтүү эмес Кайрат командасынан. Альфа командасынын дагы бир чабуул, орток бөлүккө киргизип берилген пас. Дарбазага тегилген. Мына биринчи аракети ишке ашкан жок, бирок кантсе да киргизи келген гол мындай учурлардан деле кирип кетүүсү мүмкүн. Бул жерде 9-катар санындагы оюнчу Альфа командасынын оюнчусу. Альфа командасынын оюнчусу 9-катар санында Абдуллаев өз учурунда, өз жайында болуп, мынтип командасын алдыга сүрөп чыгып кете алды. Кайрат командасы эми болсо чамдашы керек, анткени 2 эсе айырмачылыгы менен артып баратат. Бул жолкусунда Эмил Каниетовдон жакшы сокку. Дарбазачы ыргытып берген пасын өнөктөштөр ойногон, бирок коргоочу Манас Абдурасулов ал топту өткөрүп жиберген жок. Альфа командасы топ менен тереңден киргизип берген пас, баш менен ортоңку бөлүккө ойнойт. Бирок тилекке каршы бул жолкусуда ийгиликтүү болгон жок. Кайрат командасы каптал сызыгынан топту оюнга кошот. Тереңден киргизип берилген пас Кайрат командасынан, топту жерге түшүрбөстөн сокку жолдоону туура көрдү Кайрат командасынын 2-катар сандагы оюнчусу. Эми болсо Альфа командасы чабуулга чыгууга аракеттенген. Дарбазачынын жеткирип берген пасы тамай болбогону үчүн Кайрат командасы мынтип сокку жолдо олтурат. Дарбазачы 3 ирет катарынан катачылык кылды, бирок ошентсе да Омат дегичи болбой. Альфа командасы мындай жоопсуз 3-3 голун киргизип отурат. Эсеп саны 3-0. Кайрат командасы эми болсо жетише алабы гол киргизгене? Алдыда көрөбүз. Кайрат командасы эмнегедир мындай курам менен мындай гол өткөрүп жибергендиги бир аз өкүнүчтүү. Анткени кантсе да футзал курама командасынын оюнчулары сыймыктанган оюнчулар. Бирок бул жерде оюнчулар ортосунда пикир келишпестик. Экинчи катар санда Манас Абдурасулов калыска өз кийиминен тартып калгандыгын айтып түшүндүрүүдө. Бирок кантсе да оюнчулар бири-биринен кечирим сурап, бири-бирине сый урматында оюнду улантышат. Айыптоон Альфа командасы алат. Дагы бир рет гол киргизип коюу, гол жаратып коюу мүмкүнчүлүгү бар Альфа командасынан. Жана сокку тосмого тийип кайра топ оюн таласын таштап кеткен болчу. Каптал сыгынан Альфа командасы топту оюнга кошот.
Аркы бөлкө берилген пас тереңден киргизип берген пас анык эмес. Анык, бирок бул жерде оюнчу эмнегедир аракет жасаган жок. Эмир Канетов топ менен ортоңку бөлкөгө киргизип берилген пас. Бул жолкусунда өнөктөштөр бир аз бири-бирин түшүнбөй калды. Альфа командасынан дагы бир сокку дарбаза астынан. Дарбаза астына жакын өткөн. Эмнегедир Кайрат командасы жөн гана оңойчулук менен эле коргоочулар, чабуучуларды өткөрүп жиберишүүдө атаандаштарынын. Ойын эрежеси бузулду. Кайрат командасы топ менен oyun таласында Кайрат командасынын 5-чи оюнчусун көрүүдөбүз. Дарбазачы менен ойногондугу үчүн бул жерде калыс топту Альфа командасы да өткөрүп берди. Бул жерде оюн запастагы оюнчулар менен алмашууда. Oyun erежеси бузулган, oyun erежеси сакталбаган болчу. Айып топту Альфа командасы алат. Топ алдында бир чабуучудан тосмодо бир эле гана оюнчу оң канатка жеткирип берилген пас, сокку жолдогон. Бир аз аныктык жеткен жок Альфа командасына. Балким бул учур ийгиликтүү болгондо 4 эсе айырмачылыгы менен Альфа командасы алдыга чыгып кетмек. Oyun таласында Кайрат командасынын 5-чи оюнчусу жүргөнүн көрүүдөбүз. Жана сокку Бексултан Назаровдон алыскы бурчка жөнөткөн соккусу ийгиликтүү болуп, мына мынтип Кайрат командасы эсеп санын кыскарта алды. Дружба, кечиресиздер, Альфа командасы эмнегедир коргонуу бөлүгүндө өздөрүн жакшы көрсөтө алышкан жок. Өтө мыкты чеберчилик бул жерде албетте. Альфа командасы эми болсо чабуулга чыгат жана дарбазага сокку жолдой ал. Ок, жакшы алып өткөн. Бирок чабуулдуу максатына жеткире алган жок. 9-катар санындагы оюнчу Абдуллаев. Альфа командасы топ менен сол канатка жеткирип берилген пас. Жана каптасызгынан азыр болсо Альфа командасы топту оюнга кошот. Эсеп саны 3-1. Кайрат командасы артта баратат, бирок эгерде дагы ушундай 5-чи оюнчусунун жардамы менен гол жаратып коюусу мүмкүн. Бирок азырынча андай кадамга барышкан жок Кайрат командасы. Дарбазачынын тереңине киргизип берген пасы, албетте Жайлобаевда мындай топту оңойчулук менен сүздүрүп койбойт. Алыскы бөлүктөн жөнөтүлгөн сокку Альфа командасынан. Кайрат командасы азыр топ менен Эмир Канетов өзү алда өтүүгө аракет кылган, бирок oyun эрежеси бузулган болчу. Абдуллаев тарабынан Эмир Канетовго карата копол ойногон болчу бул учурда. 12-чи катар санында Кайрат командасынан Абдраимов Данияр. Бул чындыгында билебиз, Кыргызстандагы футзал боюнча өтө мыкты машыктыруучулардын бири. Буга чейин РМ командасынын 4 жолку Кыргыз Республикасынын футзал боюнча чемпиону кылган. Машыктыруучу да дал ушул Данияр Абдраимов болуп саналат. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас Альфа командасына ийгиликтүү эмес, жана чабуулга Кайрат командасы чыгат. Эмир Канетов сокку жолдой алган жок. Сокку жолдоду, бирок коргоочуга тийип тилекке каршы гол жара албай калган болчу. Альфа командасынын коргоочусу эмне кылып жатат? Мындай тобокелчиликке барбаш керек. Бул деген канча да тажрыйбалуу Кайрат командасы ар бир катачылыкты кечирбейт.
оңойчулук менен эле гол жасап коюусу мүмкүн. Мен айткандай 5-oyuncu да ой таласына түштү жана дагы бир ийгиликсиз чабуул. Бул жерде калыс кечиктирилген оюн эрежеси бузулганын айтты. Альфа командасы эмнегедир оюн темпи Альфа командасынын басаңдап калган сыяктуу. Оюн эрежеси бузулду бул иретте. Дагы бир ирет оюнчулар ортосунда пикир келишпестик. Эгерде ушундай көрүнүштөр улана берсе, калыс албетте айып кагазы менен оюнчуларды жазалап коюусу мүмкүн. Өздөрү көргөндөй калыс эскертип кетти. Канатка берилген пас 5-oyuncu оюн талаасында Кайрат командасынын арткы бөлүккө ойнойт. Топ менен Данияр Абдраимов оң канатка пас ойногон. Өнөктөштөрүн издеп табылыш керек. Эмил Каняттан сокку. Дарбазачы голун алып, бош калган дарбазага гол киргизип коюуну көздөгөн, бирок бир аз аныктык, бир топ эле аныктык жетишкен жок. Оюн талаасында Кайрат командасы топ менен сол канатка жеткирип берилген пас Эмил Канятов. Ортоңку бөлүккө киргизип берген пас жана Бексултан Назаров дарбазага сокку жолдогон. Дарбазачы бул ирет өзүн мыкты көрсөтө алды. Альфа командасы бир топ эле чарчап калган сыяктуу, анткени чынында 5-oyuncuга каршы ойноо оңой эмес. Жакшы чабуул Кайрат командасынан. Алдыңкы бөлүккө жеткирип берилген пас Альфа командасы чабуулга чыга алган жок. Кайрат топ менен. Кайрат командасы прессингден чыгуусу керек. Дагы бир ирет оюн эрежесин бузуу. Копол ойного аргасыз болуп жатышат Альфа командасы. Эгерде оюн эрежелердин бузуу саны 6-га жетсе, атаандашына 9 метрлик айыптоон берип коюусу мүмкүн. Бул деген дээрлик пенальти. Ал эми пенальтиден гол киргизүү алда канча оңой десем болот. Өнөктөшкө жеткирип берилген пас оюн талаасында сакталып калган жок. Альфа командасы топ менен тереңден киргизип берилген пас жана төшүнө алып бир аз балким бир аз пауза кылып, андан соң дарбазачыны өзү жагыс алдап гол жасап койсо болмок, бирок бир аз шашып кетти көрүнөт. Манас Абдырасуловдон жакшы сокку дарбаза астынан бир топ эле өйдө өтүп кеткен болчу. Альфа командасынын оюнчусу эмнеге шашты? Сол канатта өнөктөшү бар болчу. Өзү оң бут көрүнөт, анткени сол бут менен анча соккусу окшогон жок. Кайрат командасы кайрадан 5-oyuncunун жардамы менен оюнду улантат. Арткы бөлүккө Данияр Абдраимов сол канатка Эмил Канятовго ойнойт жана Эмил Канятовдон сокку орго чыгат. Бурчтан чыгарып берүүнү Кайрат командасы алмакчы. Кайра арткы бөлүккө ойнолгон. Данияр Абдраимов өзү жакшы сокку жолдогон. Бул топ албетте дарбазачыга бир топ эле кооптуу болду десем болот. Мындай буттун учу менен тегилген топторду дарбазачы тосуусу оңой эмес чындыгында. Альфа командасы коргонуу бөлүгүнүн катачылык кетирбеши керек. Топ менен Бексултан Назаров оң канатка арткы бөлүккө ойногон. Сол канатка Эмил Канятов чабуулга чыгат жана сокку. Бул жерде аныктык жетишкен жок Эмил Канятовго. Жана чабуулда Альфа командасы баш менен ойногон. Бош калган дарбазага гол жаратып коюу мүмкүнчүлүгү бар эле бул жерде. Абдуллаев неге киргизген жок? Балким оюн эсеби Альфа командасын канааттандырат. 3-1 эсеп айырмачылыгы менен алда баратышат. Бирок ошентсе да канча көп гол киргизсе, канча көп гол жаратса Альфа командасына жеңил болмокчу.
Жакшы сокку Данияр Абдраимовтан. Быштан чыгарып берүүнү Кайрат командасы алмакчы азыр. Бексултан Назаров сокку жолдойт коргоочуга тийип, топ капталсыздыгын кесип өткөн жана дагы бир ирет Кайрат командасы топту капталсыздыгынан оюнга кошмокчу. Өзүңүздөр көргөндөй, оюн таласында машыктыруучунун ойноп жүргөндүгү командага дух береби же оюн таласында туруп команданы башкарган оңой болобу? Айтор Данияр Абдраимов оюн таласына өзү түшүп, оюн темпин, оюн тактикасын алда канча өзгөртө алды жана азырынча топ менен үстөмдүктү ушул 5-оюнчунун жардамы менен Кайрат командасы атаандашынан үстөмдүк кылууда. Оң канатка жеткирип берилген пас, Бексултан Назаров ортоңку бөлүккө киргизип берген жана Эмилканьевге калтырылган топ. Сокку жолдогон, бирок коргоочуга тийип. Топ менен Кайрат командасы. Топ менен Манас Абдырасул уулу эмес, кечиресиздер, Бексултан Назаров эми Манас Абдырасул сокку жолдогон. Дарбазачы бул ирет сактап кала алды. Каршыча болду Альфа командасы, бирок оюн таласында топту сактап кала алган жок Кайрат командасы. Кайрадан топ менен үстөмдүк кылууну улантат. Сол канатка жакшы жеткирип берилген пас. Эмилканьев жакшы топ жоготу, Альфа командасы чабуулга чыгат, коргоочу каршылык көрсөтө алды, бирок ошентсе да топту азыр Кайрат командасы топту оюнга кошот, бирок мен байкашымча, мен көргөнүм боюнча топ Альфа командасында болчу. Анткени Кайрат командасынан топ өтүп кеткен. Эмилканьевден дагы бир сокку. Өзүңүздөр уккандай, дарбаза устуна өтө катуу тийип, бул чабуул ийгиликтүү ишке ашпай калган болчу. Жайлобаев өнөктөсүнө пас кирип берген. Болсо топ менен Эмилканьев оң бөлүккө калтырат жана Данияр Абдраимов ортоңку бөлүккө киргизип берүүгө аракет кылган. Же болбосо дарбазага сокку жолдогон Айтор. Кантсе да экөө тең ийгиликтүү ишке ашкан жок. Бурчтан чыгарып берүү Кайрат командасында, арткы бөлүккө жеткирип берилген пас. Эмилканьевден сокку коргоочуга тийип, Альфа командасы сокку жолдогон болчу, бирок ийгиликтүү болгон жок. Эмилканьевден Бексултан Назаровго жеткирип берилген пасы да ийгиликтүү эмес. Альфа командасы үч прессингде алдыда баратышат, бирок бул деген футзал. Ар бир минут, ар бир секунда жада калса маанилүү. Калыстын ышкырыгы жаңырып, оюндун биринчи бөлүгү соңуна келип жетти. Саналуу минуттардан соң командалар оюнга кайтышат. Албетте, өзгөчө башка оюн тактикасы менен, башка динамика, башка темп менен оюн таласына кайтышат. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Золотой квадрат курулуш компаниясы. Оюндун экинчи бөлүгү да мынтип башталды. Кайрат командасы оюнун экинчи бөлүктүн алгачкы секундаларынан тартып 5-оюнчунун жардамы менен оюн алып барышат. Анткени эки эсе айырмачылыгы менен артта баратышат. 5-оюнчу канчалык деңгээлде Кайрат командасына жардам берет. Оң канатка жеткирип берилген пас, Манас Абдырасул мынтип жакшы жазгырып алып дарбазага сокку жолдогон. Дарбазачы өз колуна кармалган болчу, дарбазачыдан сокку. Бош калган дарбазага. Леке каршы Альфа командасынын дарбазачысы гол жарата албай калды. Кайрат командасы топ менен эч ким каршылык көрсөткөн жок бул учурда. Данияр Абдраимовго анткени деген оюн таласында 5 оюнчу ойноп жатат жана ар бир оюнчу, ар бир коргоочу бирден оюнчуну жапкан учурда аябай кыйын болуп калат албетте. Альфа командасы топ менен тереңден киргизип берген пас жана ортоңку бөлүккө киргизип берген пас, сокку.
Кайсыл жакка тепти? Дарбазадан бир топ алыс кеткен болчу. Командалар курамын эске салам. Ачык көк түстөгү оюнчулар. Альфа командасы биринчи катар санында Юлдашев, 16-чы Турсунов, 2-чы Абдукаримов, 4-чы Медетбеков, 19-чы Абдырахманов, 11-чы Мурзаев, 6-чы Обайдуллаев, 23-чы Мамаджанов, 5-чы Ахмулло, 9-чы Абдуллаев, 8-чы Жолдошев, 13-чы Кабулов, 7-чы Окулов, 15-чы Касымов. Эгерде кайсы бир оюнчунун атын туура эмес айткан болсом, албетте кечирим сурайм, бирок кол жазма бир аз түшүнүксүз болгондугу үчүн балким катачылык кетирип жаткандырмын. Ал эми Кайрат командасынын курамы биринчи катар санында Жайлобаев, 13-чү Канетов, 3-чү Турсунбаев, 5-чи Шарабидинов, 8-чи Назаров, 9-чу Үсеналиев, 12-чи Абдураимов, 14-чү Батыров жана 2-чи катар санында Абдрасул уулу. Кайрат командасы дагы да болсо оюндун экинчи бөлүгүндө да топ менен үстөмдүк кылышууда, бирок оюн эсе боюнча артта баратышат. 5-чи оюнчунун жардамы менен Кайрат командасы өздүнүн мыктылыгын көрсөтө алды. Манас Абдрасулов! Азамат жолкусунда сол бут менен жакшы сокку жолдогон, биринчисин өзүңүздөр көргөндөй дарбазачы сактап калган болчу. Ал эми экинчи дарбазачыдан чыккан топко коргоочулар реакция кылбагандыгы үчүн дарбаза камнамы деп гол жаратып эсеп санын Манас Абдрасулов кыскартып кое алды. Сол канатка жеткирип берген бас Альфа командасы чабуулда, оң канатка өнүктөшүнө жеткирип берген. Бул жерде коргоочу Азамат 2 рет өтө чоң каршылык көрсөтө алды десем болот. Жана жада калса топту өз командасы үчүн да сактап кала алды. Каптал сызыгынан азыр болсо Альфа командасы топту оюнга кошот. Топ менен Альфа командасы эсеп саны 3-2. Албетте 3-2 эсеп саны анчейин деле ишенимдүү түрдө эмес. Альфа командасында өзүңүздөр көргөндөй ар бир секунда, ар бир минута футзалда аябагандай маанилүү. 5-нчи оюнчунун жардамы менен Кайрат командасы кайра чабуулга чыгып дагы бир гол жаратууга аракет кылып көрөт. Оң канатка берилген пас. Жакшы Эмил Канетовго жеткирип берилген пас. Арткы бөлүккө ойноого аргасыз. Кайра сол канат. Чындыгында Альфа командасы бир толе чарчап калган сыяктуу. Анткени бул оңой эмес. 5 оюнчуга каршы ойно бош калгандарыбызга Альфа командасы сокку жолдогон. Бул ирет команда машыктыруучусу Данияр Абдыраимов өз командасын сактап калууда. Антпесе 2 эсе айырмачылыгы менен Альфа командасы атаандашынан озуп кетүүсү мүмкүн эле. Альфа командасы чабуулга чыгып көрүүгө аракет кылат. Абдуллаевтан сокку сол бут менен коргоочуга тийип бурчтан чыгарып берүүнү азыр болсо Альфа командасы салмакчы. Кызыктуу маалымат. Азыр 14-чү тур оюндары жүрүп жатат. Ал эми дал Альфа командасынын оюнчусу Убайдуллаев 6-чы катар санында. Жакшы чабуул. Кайрат командасы топ менен 6-чы оюн таласында өзүңүздөр көргөндөй 6-чы катар санындагы Убайдуллаев 17 гол киргизип, азырынча бомбардирлер арасында келатат дегичи болбой. Мына мынтип Бексултан Назаров дарбазаны
Дарбазачыны жазалап, дарбаза торуна, атандашын дарбаза торуна бир голду салып койду жана эсеп санын теңдей алды. Эми болсо эсеп саны тең, командалар башкача оюнду көрсөтөт деп ойлойм. Атачылык Кайрат командасынан, бирок коргоочу албетте өз жайында болуп, командасын чабуулдан сактап кала алды. Кайрат командасы топ менен дарбазачы менен ойнойт. Сол канатка жеткирип берилген пас, Эмил Канетов топ менен чабуулга чыгат жана сол канатка пас берген Бексултан Назаров бүгүнкү 2 голдун дублден автору. Чындыгында аябагандай мыкты оюнду көрсөтүшүдө Кайрат командасы. Бирок менин байкашымча зал толо көрөрмандар Альфа командасын голдо олтурушат. Сол канатка жеткирип берген пас жана дагы бир сокку Бексултан Назаровдон дарбазачы бул рет сактап кала алды. Оюн эрежеси бузулган. Оюн таласында Батыров Кайрат командасынын оюнчусу жатканын көрүүдөбүз. Oyuncular çarçaganбы? Biraz birbirini düşünmeye жатышабы? Айтор, oyun tempi birinci bölümüne salıştırmalı. Biraz jay болып бараткандай. Топ азыр болсо калыста. Кайрат командасына өткөрүп берген. Он канатка берилген пас. 5-чи оюнчу катачылыгы. Бирок ошентсе да Эмил Канетов бул топту каршылык көрсөттү, чабуулга шарт жаратып берген жок. Сол канатка берилген пастан Альфа командасы чабуулга чыгат, сокку коргоочу Азамат Бексултан Назаров. Мындай жакшы чабуулдарды жокко чыгарууда, өзү да чабуулда өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алууда. Альфа командасы дагы бир ирет чабуулга чыгып көрүүгө аракет кылат. Өрттөн күбөлүккө киргизип берген пас анык эмес. Жана капталсыздыгынан азыр болсо Кайрат командасы топту оюнга кошот. Кыскача маалымат, эгерде бул чемпионаттын алдыңкы орунду ээлеген командалар түштүк регион боюнча өтүлүүчү Кыргызстандын биринчилигине жолдомо берүүчү оюнга бул чемпионаттан жолдомо ала алышат. Албетте ал толук мүмкүн Кайрат командасы болуп калуусу мүмкүн, же Альфа командасы, же болбосо башка командалар болуп калуусу мүмкүн. Алыда дагы 3 тур бар. Андыктан ар бир команда чамдашы керек. Мен билишимче Жалал-Абад облусунан Жалал-Абадтын атын коргоп, Жалфут лига оюндарында Кара-Дарья командасы чемпиондукту алып кеткен. Ал эми Ош областынан жана Ош шаарынан Ислам командасы, Ош облусунун Араван районунун Ислам командасы Ош шаарынын жана Ош облусунун атын коргойт. Ал эми бул чемпионатта алдыңкы орунду ээлеген команда Кызыл-Кыя жана Баткен шаарларынын атын коргомокчу. Ал жактан эң мыкты деп табылган командалар Кыргызстандын футзал боюнча Супер лигасында ойношот. Албетте, ал деген башка деңгээл десек болот. Кайрат командасы топ менен сол канатка жеткирип берген пас 2 коргоочу Батыровго карата. Оюн эрежеси бузулду бул жерде. Жок, эч кандай оюн эрежеси бузулган жок, капталсыз гана Альфа командасы топту оюнга кошот. Эсеп саны 3-3 болсо да мен аябагандай башка оюн темпи болот деп күткөнмүн, бирок эмнегедир андай оюнду
көрө алган жокмун азыр. Альфа командасы чабуулга чыгып көрүүгө аракеттенет. Оң канатка жеткирип берилген пас жана орток бөлкөгө киргизип берилген, бирок топ жоготту. Кайрат командасы чабуулга чыгат. Оң канатка берилген пас эмнегедир арткы бөлүккө ойноого аргасыз болду. Кайрат командасынын оюнчусу тереңден кирип берилген пас. Бексултан Назаров жана сокку. Бул жолкусу Бексултан Назаровга, бул жолкусунда омат жетишкен жок. Бирок кантсе да буга чейинки 2 голдун автору. Экинчиси 2 ирет гол жарата алды, үчүнчүсү кирбей калса да бул айып эмес деп ойлойм. Бирок дарбазачы менен жалгыз чыккан болчу. Альфа командасы чабуулга чыгат жана сокку баш менен жолдонгон сокку. Мен дал ушундай оюн темпин күткөнмүн. Катарынан жасалган чабуулдар, каршы чабуулдар жана мыкты коргонуу дегичи болбой. Кайрат командасынан 5-катар санындагы оюнчусу Шерабидинов мынтип коргоочунун катачылыгын өз пайдасына жазып кете алды жана алыскы алдыңкы бурчка соккусун жолдоп командасын оюн эсебинен Альфа команда атаандашынан алдыга чыгып кете алды. Эсеп саны 4-3. Эсиңиздерде болсо оюндун биринчи бөлүгүндө Альфа командасы 3-1 эсебинде алдыда бараткан, бирок кантсе да Кайрат командасы тажрыйбасынанбы, тажрыйбага салдыбы же жөн гана омат Кайрат командасына келдиби Айтор 4-3 эсебинде камбек жасап оюн эсеби боюнча алдыга чыгып кете алды. Эми болсо Альфа командасы гол жаратууга шашылышы керек, анткени коргонуу бөлүгүндө мыкты оюн алып бара алышкан жок. Анткени көрүңүздөр мындай көргөндө оюнчулар чарчаган сыяктуу. Жөн гана бараткан топту өздөрүнө сактап кала албай жатышат. Запастагы оюнчулар да анчейин деле көп эмес Альфа командасында. Ортоңку бөлүккө киргизип берген пас. Кайрат командасы чабуулга чыгат жана сокку. Буга чейин 2 голдун автору Шерабидинов мыкты сокку жолдогон, бирок дарбаза устунун артынан өткөн болчу. Бул жерде машыктыруучу Кайрат командасынын машыктыруучусу оюнчуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө жана калыс менен да бир аз эмоцияга алдырып калыс менен талашууда. Бирок кантсе да калыстын чечими артка кайтарылбайт. Анткени калыста бир толе тажрыйбалуу болуп саналат. Эч кандай оюн эрежеси бузулган жок жана Кайрат командасы чабуулга чыгып барууга шашкан жок. Анткени эсеп саны канааттандырат. Бирок ошентсе да бир гол жаратып кое алышат Альфа командасы. Анысын эске алып, көп тобокелге салбашы керек Кайрат командасы. Алдыңкы бөлүккө киргизип берилген пас ийгиликтүү болгон жок Альфа командасы. Эми болсо чабуулга чыгып көрүүгө аракеттенет. Сол канатка жеткирип берилген пас, алдыңкы бөлүккө киргизип берилген пас жана мындай жакшы алган, бирок топ жоготкон болчу. Каптал сызыгын кесип өткөнүн калыс айтып кетти Альфа командасы. Эми болсо чабуулга чыгат. Өнөктөштөр жардам берүүсү керек. Эмил Канетов эч кандай алдамчы аракетине алданган жок жана топту алган Батыров, бирок топту сактап кала алган жок. Эсеп айырмачылыгын дагы да болсо узартып коюу мүмкүнчүлүгү бар Кайрат командасында. Ал эми Альфа командасында албетте эсеп санын теңдеп жада калса атаандашынан озуп кетүү мүмкүнчүлүгү да толук бар. Болгону аракет жасашы керек. Альфа командасы эмнегедир арткы бөлүктөн оюн алып барып жатат. Чабуулда биринчи бөлүктө чабуулда эң мыкты көрсөтүшкөн.
балким Кайрат командасы атайын кылдыбы. Биринчи өз дарбазасына гол өткөрүп жиберип, андан соң жетип барабыз деген ойдо болуштубу. Альфа командасы чабуулга чыгат. Сол канатка жеткирип берилген пас жана сокку коргоочуга тийген. Дагы бир сокку бул ирет. Албетте дарбазачы жакшы чабуу. 19-чу катар санында коюучу дээрлик бош калган дарбазага гол жарата албай калды. Тайм-аут. Командалар эс алып, андан соң оюнду улантышат. Тайм-ауттан соң топ оюнга кошулат. Топ менен Кайрат командасы тереңден киргизип берген пас анык эмес, өнөктөшүнө тамай жеткен жок. Альфа командасы эми болсо шашышы керек, оюн бүтөрүнө саналуу гана минуталар калды. Альфа командасы топ менен арткы бөлүккө ойнойт. Балким бул жолкусунда Альфа командасы 5-чи оюнчусунун жардамы менен ойун алып барып көрүүгө аракет кылат, бирок андай кадамга барбайт деп ойлойм. Анткени 5-чи оюнчу оюн талаасында эң мыкты болуш керек. Ал үчүн өнөктөштөр бири-бирин жакшы түшүнүшү керек. Албетте ал үчүн да бир топ тажрыйба талап кылынат. Ортоңку бөлүккө киргизип берген бас топ менен Манас Абдырасул оюн эрежеси бузулган жок. Кечиктирилген оюн эрежеси бузулганын калысы айтып кетти жана азыр болсо капталсыздыгынан Альфа командасы топту оюнга кошот. Оюнчулар арасында дагы бир ирет пикир келишпестик, оюнчу жаракат алып калган сыяктуу оюн талаасында отурганын көрүүдөбүз. Балким доктурдун жардамына муктаж. Калыс оюнчунун абалын текшерип, андан соң топ оюнга кошулмакчы, оюнду уланталат. Топ менен Альфа командасы жоготу. Арткы бөлүк ойнойт Альфа командасы. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Кайра арткы бөлүк тереңден киргизип берилген пас төшкө алган жана бутунун аркасы менен калтырып берген. Жакшы карате стилинде тебилген топ, бирок бул жолкусунда да омат жеткен жок. Альфа командасында дагы бир чабуулга чыгып көрүүгө аракет кылат. Өнөктөш менен ортоңку бөлүктө мындай жакшы комбинациянын жардамы менен өткөн, бирок эмнеге арткы бөлүккө эле шашышат. Албетте бул жерде оюн эрежеси бузулду. Манас Абдырасул уулу оюнчуга карата аябагандай копол ойногон. Менин оюмча бул сары айып кагазына татыктуу, бирок калыстын чечими кандай болот? Оюн эрежеси бузулганын айтты, бирок сары айып кагаз менен жазалаган жок. Альфа командасы айып топту канчалык деңгээлде өз пайдасына жазалат. Алдыда көрөбүз, эгерде бул айыптоо ийгиликтүү болуп кетсе, эсеп саны теңделет. Жакшы тебилген сокко, бирок дарбазадан бир топ эле алыс кеткен. Кайрат командасы эми болсо чабуулга чыгып көрүүгө аракеттенет. Топ менен Кайрат командасынын оюнчусу топту жоготкон жана албетте оюн эрежеси бузулду. Эмнегедир Кайрат командасы аябагандай копол оюн алып барышууда. Бирок айтпесе да аргасы жок болчу. Оюнчу эгерде өтүп кеткенде эсеп санын теңдеп гол жаратып коюусу мүмкүн эле. Ал эми бул жерде болсо калыска наразычылыгын билдиришүүдө. Альфа командасында дагы бир ирет мүмкүнчүлүк. Калыс өзүңүздөр көргөндөй тосмону аралыкты сактап туруусун талап кылып жылдырып берди Альфа командасы үчүн. Жана Абдуллаевтан сокку тосмого тийип бурчтан чыгарып берүүнү Альфа командасы алмакчы. Оюн бүтөрүнө саналуу минуталар калды. Альфа командасы чамдашы керек. Оюндун биринчи бөлүгүндө жакшы чабыл, бирок ийгиликтүү болгон жок. Оюндун биринчи бөлүгүндө толук үстөмдүк кылып жатышкан болчу Альфа командасы. Бирок Кайрат командасы өзүңүздөр көргөндөй 5-чи оюнчунун жардамы менен өздөрүнүн тажрыйбасына салып эсеп санын теңдегени жетишти. Жада калса эсеп санынан
алдыга да чыгып кете алды. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Ийгиликтүү болгон жок, дагы бир чабуул Кайрат командасынан. Эмне кылып жатышат Альфа командасынын коргоочулары? Мындай чабуулдарды өткөрүп жибербеши керек. Альфа командасы топ менен алдыңкы бөлүккө киргизип берет жана кайра арткы бөлүк. Ортоңку бөлүккө киргизип берген. Альфа командасы өзүңүздөр көргөндөй бир толе шашып калышты, анткени Кайрат командасынан байкатпастан акырындап прессингке чыгып барышууда. 5-чи оюнчунун жардамы менен оюнду улантышы керек. Эгерде чарчап калган болсо, эгерде өздөрүнө ишенимдүү түрдө гол жаратабыз деген ойлор болсо, Альфа командасынын ушундай темп менен ойун алып барса деле болот. Кайрат командасынан топ жоготту. Альфа командасы чабуулга чыгат, бутун арткы бөлүгү менен калтырып берген. Бул жолкусунда Шерабитинов коргоочу топту оюн таласынан сырткарга тээп жиберди. Жана бурчтан чыгарып берүүнү Альфа командасы алат. Дагы бир стандарттык абал, оюн эсебин теңдөө үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк. Арткы бөлүккө киргизип берген пас жана сокку Абдуллаевтан. Дарбызага жадагаса жакындаган да жок. Кайрат командасы оң канатка берген. Манас Абдрасулов тереңден киргизип берген пас. Бек Султанназаров бутунун арткы бөлүгү менен гол жараткысы келген, бирок омат жетишкен жок. Буга чейин 2 гол жараткан болчу. Кайрат командасынан дагы бир кооптуу чабуул. Эмне болду? Альфа командасынын оюнчулары атаандашынын оюн таласында, айып таласында жүргөнүн көрүүдөбүз. Чарчаган болсо, запастагы оюнчулар менен алмашып, бир аз чарчоосун басып алышы керек. Кайрат командасы айып топту алды жана Манас Абдурасулов сокку жолдойт. Дарбызага тамай барган жок. Альфа командасы топ менен ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас 2 коргоочуга каршы 13-чү катар сандагы оюнчу. Мынтип жакшы жазгырып алган, экинчи ирет жазгырып алып өнөктөшүнө жеткирип болгон болчу, бирок өнөктөшү чабуулду улантып кете алган жок. Жакшы сокку дагы бир жолку. Оюн бүтөрүнө саналуу гана секундалар калды. Гол жаратышы керек Альфа командасы. Жакшы сокку, бул ирет Кайрат командасын. Жайлобаев дарбазачы сактап калууда. Бурчтан чыгарып берүү кайра Альфа командасында. Кечиресиздер, бурчтан чыгарып бермес, каптал ысыгынан кошуу Альфа командасында. Кана Альфа командасы чамдаңыздар. Артта оюнчу кулап түшкөнүн калыска айтышууда. Дагы бир сокку. Мындай соккулар албетте гол жаратуу үчүн бир толе кыйын, андан көрө үйдө даярдалган комбинациялар болсо ошолорду жасап көрүшү керек Альфа командасы. Анткени жөн кадам мындай. Кечиресиздер, мен мындай топторду максатсыз деп айтып кетет элем. Кайрат командасы калсын ышкырыгы жаңылды жана Кайрат командасы кембек жасап 4-3 эсеп айырмачылыгы менен Альфадан бул турдагы 3 упайды куржунуна салып кетти. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу жана кесиптешим 60 Жантемир уулу болдук. ТМЧ телеканалынан эфирлерди алып беребиз. Алдыда биз менен болуңуздар. Жана ТМЧ телеканалынан алыстабаңыздар.